Саламатсыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр, 7 каналда чай үстүндө сырдашуу программасы башталды. Өзүңүздөр көргөндөй, чай үстүндө сырдашуу программасы элибизден чыккан таланттарды жана өнөр ээлерин ар бир жума сайын чыгарып турат. Бүгүн дагы мыкты конокторубузду куттуу студиябызга чакырганбыз. Андыктан ушул чыгарышты калтырбай көрүңүздөр. Абасы кымыз жыттанган, ак мөңгү кемер курчанган, нарыным алтын бешигим, ай менен көктөн куттанган деп нарын жергесинен чыккан элибиздин эрке балдары жана эрке кыздарын бүгүн куттуу студиясына чакырдык эле. Саламатсыздарбы? 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 Алгач ирет нарын жергесинен чыккан конокторубузду тааныштырып өтөйүн. Маданияттын мыкты кызматкери, обончу, аткаруучу, элибиздин эрке баласы Деркенбаев Арзыбек агабыз. Жана ошондой эле маданияттын мыкты кызматкери, бир нече чыгармаларды элибизге жеткире ырдап жүргөн сулуу кызыбыз ким десеңиздер, Актилек Муратова. Саламатсыздарбы? Жана дагы обончу, аткаруучу, элибизде тамадалык кызматты аткарып жүргөн Сатаров Кубан мырза болмокчу. Куш келипсиздер. Саламатсыздарбы? Куш келдик. Алгач ирет ошо элибиз менен амандашып саламдашып алыңыздар. Алгач ирет сөз башынан болсун, Арзыбек ага, сизден баштагым келип атат. Ушул чыгармачылыкка кандай жол менен аттанып калдыңыз эле? Эми бул чыгармачылыкта акка нарыктан суу агат дегенде мен өзүмдүн атамда, өзүмдүн чоң атамда дагы бар экен. Ушу колуна комуз кармап, биз бала кезде ушул чоң атам кичинекей ошо неберелери менен чогуу отуруп комуз сертип, анан комуздун дагы ушул могу баш жагын биздин оосубузга тиштетип коюп, ушуну тиштеп тургула деп комуз сертип үйрөнөсүңөр. Ушундай өнөрлүү болосуңар деп эле комуз сертип кыркылдатып отуруп эле эң ырымын кылып. Анан эми бул ошо бизге жуккан окшойт. Мен өзүмдүн атам дагы жаш кезинде ушу аккордеон тартып, өзүнүн кесиби болбосо дагы ушул аккордеонго жакын болуп, аккордеон менен ырдап, аккордеонго жакын экен. Анан бизге дагы ошондой жугуштуу болуп калды окшойт. Бул эми жараткан Алла Тааладан ар бир инсанга Кудай Таалам бир өзгөчө бир өнөр берет экен, талант берет экен. Анан эми бул ошол атам апамдар дагы себепкер болуп, ушунда өздөрү ырдаган соң мага да жуккан окшойт. Ушинтип аккордеон көтөрүп элге кызмат кылып келебиз. Чоң рахмат. Ошол эле суроону сизге бергим келип атат. Ушундай таланттуу инсандар менен кандай болуп баарлашып, кандай болуп кызмат кылып калдыңыз? Сөз баягы башатынан эле баштайын. Ошо музыкальный окуу жайды окуп бүттүм. Негизи Күреңкеевди консерваторияны өзүмдүн 9 жылдык билимим бар. Анан ошо тойлордо жүрүп эле агаларым, өзүм агаларымды таап алгам. Сиздин гаранжа врачтар окуйт го. Обычно андай 9 жылдап жана сиз 19 жылдап окуп турсуз да, э? Жок, 9 жыл. 9 жыл. Ben özüm narындыкмын. Нарындан ошол жакта төрөлүп, чоңоюп, анан бул жакка келгенден кийин Күреңкеевди окуп бүттүм, анан консерваторияны окуп бүттүм. Анан ошол өзүм турмушка чыгып, эме алгандан кийин кичине чыгармачылыгым токтой түшкөн. Баягы аял кишинин түйшүгү көп дейм, бала төрөп, бала чоңойтуп дегендей. Андан кийин ошо тойдо элибиздин жакшылыктарында кызмат кылып жүрүп эле ошо агаларыма жолугуп калдым. Ат башчылык Арзыбай экеге, өзүм Жумгалдын келини болом. Мен куштук. Бул жактын Кубанбай эке менин кайнагам десем деле болот. Ошо ошентип агаларым менен жакшылыктарда кызмат кылып жүрөбүз, элдин түйшүгүн тартып. Көбүнчө кандай чыгармаларды аткарасыз? Көбүнчөсүн эми биздики элдик. Анан элдин баягы агымына жараша эми эл кандай ырды талап кылып, кандай ырды сураса, ошонун баарын жаттаганга аракет кылабыз, жаттап аткарып бергенге элдин баягы. Азырба элдин талабы да, тойго ылайыктуу тойлордо кызмат кылып жүрөбүз, бирок бул чыгармачылыкта эстрада жаатында көбүрөөк ырдайсызбы же фольклор жаатында көбүрөөк ырдайсызбы? Эми көбүнчөсү негизи меники фольклор жаатына кетет. Фольклордук ырларды көп аткарам өзүм комуз менен. Анан кафелерде көбүнчөсүн азыр биз жар айтып калбадыкпы, жар айтып, кыз узатып, ошондой кездерде эстрадалык ырларды аткаранга аракет кылабыз. Рахмат. Обончу катары сизге обондорду кайсы мезгилде келет? Кыргызда илхом деп коет го. Анан кайсы мезгилде илхом келип обон жаратасыз? илхом деген бар нерсе бул ошол
күтпөгөн жерден любой жерде деле келе берет да. Күнү деле келе берет, түнү деле келе берет дегендей. Бир учурлар болуп калат, ошо бир анча-мынча кичине кусак кайрыктар болот. Ошону алып эле арыз экенин да билет да жакшы. Ошол бир кайрык болот, бир 2 саап эле кайрык, ошону эле ошол аккордеонго салып, атайын өзүнчө отуруп иштеп чыгасың. Ошо сиз обон жаратам деп айтпайсызбы? Анан ошо обонду ырларыңызды мындай эл алдында алып чыккан кайсыл обондоруңуз бар? Эл алдына эми баягы тойлордо, ресторандарда жана тойканаларда, үйдөгү тойлордо аткарып калып атабыз, анан чоң баягы эмеге жалпы каалым катмарга чыга элек. Эми буйруса чыгат деп ойлойбуз. Кудай буйруп калса, кайсы күнү буйруса. Сиздин ошол обондоруңузду белгилүү ырчылардан барбы ырдагандар? Жок, эч ким ырдай элек. Өзүңүз эле сандыкка салып жүрөсүз. Сандыкка салып жүрөм. Ачыл элек сандыкта, бычыл элек кундуз бар деген көптөгөн обондоруңуз сандыкта экен да? Буйруса. Келиңиздер, эмесе ушул бир жагымдуу чыгарма менен баштайлык. Арзыбек агам, өзүңүз баштап бир жагымдуу чыгармалардан бир диктат калып бериңиздер, келиңиздер. Биз эме бирдикте болгондо Кубан экөөбүз бир жакшы чыгармадан тартуулап берели. Андан Актилек экөөбүз дагы бир өзүнчө дуэт кылып ырдап берели. Азыр Программада? Ошондор. Улан Касканалиев агабыз ырдап жүрөт. Жайлоодо калган элес деген бир жакшы чыгарма бар. Мына кыргыз чыттанган ырлардан ырдап берели Кубан экөөбүз, Жайлоодо калган элес. Alганбыз колго сиренди албагай берем ошондога аркалап одун берди отурдук айын түбүндө окшош өскөнгө отурдук айын түбүндө окшош өскөнгө Taşlar çavuçları, arçalar çelikleri, canasın ay üstün arçaday, canasa durduk biz dağı. Jaylonun kaldı tağında hep, yaşlıktır yalnız durdanı. Canasın Canasa bulduk biz dağı Jaylonun kaldı tağında yaşlıktır yalnız durdanı. Jaylonun kaldı tağında yaşlıktır yalnız durdanı. Jaylonun kaldı tağında yaşlıktır yalnız durdanı. Siz ар бир чыгарманы тандаганда сөзүнө
маани бересизби же обонуна маани бересизби? Негизи албетте сөзүнө маани бериш керек биринчи орунда. Бирок азыр мындай кайрыктар, обондор жакшы болсо, кээ бирлери сөзгө деле көп маани бербей, көбүнчө мындай жаштар ырды боло берет го. Анан эми элдин талабына жараша биз ар бир ырды мындай элге жаттап, жеткирип, ырдап бергенге аракет кылабыз. Бирок жакшы обондор бар, мындай сөздөрү туура эмес экенип калгандар. А негизи көбүн эсе сөзгө басым жасайм да. Сөз менен обон төп келгенде анан ар бир адамдын жүрөгүнөн орун алса керек, а? Анан жаңы эле ошо Кубан мырзага берген суроону сизге да бергим келип атат. Сиз дагы обон чыгарасыз да. Анан сизге дагы ошол обон чыгаруу кайсы мезгилде илком келет сизге? Кубан экөөбүз негизи бир 25 жылдан ашык тарыхыбыз бар. Кубан Жумгал жергесинен мен ат баштан болгон соң экөөбүз ушул шаарга келип табышып, достошуп жүрөбүз. Кудай кут кылсын, бирок ошо Кубанга келгенде эле келет да мага. 25 жыл чейин Экөөбүз эми 50 жылда эл жаңы дейт го. Анан Кубан экөөбүздүк уже мындай бири-бирибизди мындай билебиз да. Мындай Кубанга эргүү келип аткан моменттерде мен да ушундай үйдөн да өзүм мындай отура албай мындай эргүү келип анан ойлоп коюм. Бири-бириңизге байланышып алгандан кийин обон чыгарып турасыздар, кандай обон чыгып атат? Мен да ушундай чыгарсамбы деп. эртерээк келген негизи эргүүлөр мага караганда. Анан кийинки учур акыркы чыгармалар ушул Шеринеге барган күнүн эртеси келип жүрөт да көбүнчө. Демек сиз Арзыбек мырзаны карап чыгармачылыкта багыт алат экенсиз да, э? Аганы көрүп инесет деген сыяктуу. Жок, Кубан экөөбүздүкү мындай караганда Кубанда чыккан ыр, Кубанда чыккан обон жаралса мага айтып, биринчи мени менен акылдашып, мага жөнөтүп коет да. Болду мондай деп анан мен да өзүмдүн оюмду, сунушумду айтам. Бери мындай болуп калыптыр, бери мындай кылып көрбөйбү, мындай кеңешкен бармак ооруп. Менде да ошондой убактар болуп калганда, мисалы Кубанга кайрылып, Кубандан сурап турам да. Сиздер ошол обон чыгарарда тексттерди кайдан аласыздар? Акындар менен иштешесиздерби? Жок, акындар менен иштешпейбиз. Текстти өзүбүз эле жазабыз. Эми бул китеп окуганданбы, баягы көпчүлүк менен аралашып жүргөндөн, анан өзүбүз эле сөздү ылайыктап туруп мен жеке Кубан экөөбүз ошондой эле жазабыз да. Мен билгенден акындар менен иштешпейбиз. Азыр жазалма интеллект деп азыр көп аранжировка жасаган инсандарыбыз көбүнчө жасалма интеллект менен музыка жазып атышат да. Анан сиздин көз карашыңыз кандай? Бул келечеги барбы? Жасалма интеллект. Эми 50 жылда эл жаңы демекчи бардык нерсе жаңырып аткан учурда. Эми 50 жыл мурда кандай эле, азыркы заманда кандай эле, бирок эми бардык нерсе замандын талабына жараша болуш керек деп ойлойм да, биринчиден. Экинчиден бул интеллект боюнча бул келечеги жок болсо керек интеллекттин деп ойлойм, бул чыгарма жаатында. Эми баягы ыр жаатында, обон жаатында, бирок бул жөн гана бир жеңилдик, какой-то варианттарды көргөзө турган нерсе да. Атак эми адамдын өзүнүн эмгеги, өзүнүн мээнети, бул өзү жазып, өзү чыгарып, өзү изденип, өзү аракет кылса, бул ак талап болуш керек. Кыргыз эли илгертеден эле ак эмгек менен эмгектенип, маңдай тери менен эмгектенип келишкен да. Анан ушул эле суроону мен сизге бергим келип атат. Сиздин көз карашыңыз кандай? Менин көз карашым эми айырмачылыктар болот. Баары бир жасалма болуп атпайбы, жасалма интеллект деп атат. Ал Арзыбек айткандай эле келечеги жок да. Баары бир айырмасы болот. Мындай адам өзү аранжировка кылган менен айырмасы жакшы эле болот да эми. Аспан менен жерде, э? Сиз ошол жасалма интеллект менен аранжировка жасатып көрдүңүзбү? Жок, мен кызыккан деле жокмун. Жазаткысы келбей атат. Эми мындай адамга жасаткан аранжировка менен салыштырып карасаң, тигинде объем жок экени, эми кулакка жагымдуу угулганы менен жанагындай чоң-чоң аппаратураларга барганда, чоң-чоң баягы концертке, ресторандарга барганда угулушу баары башкача болуп калат экен да. Туура. Мен дагы сиздин оюңузга кошулам. Жандуу деген нерсе жакшы. Себеби баягы өзгөчө бул жандуу ырдап жүргөн чыгармачыл инсандар үчүн бул өтө эле одоно нерсе болуп сезилип жатат. Мен деле ошондой кабыл алдым. Эмесе сизден бир жагымдуу чыгарма болсун. Атайбек Бөдөшев, Каныкей Эралиева жекебизге таандык Ырдалып бүтпөйт махабат деген дуэт чыгармабызды аткарып берели.
сонун аткаруу абдан сонун. Актылек, мен сизге суроо бергим келип атат. Ушул эки залкар обончунун жанында чыгармачылыкта чогуу жүрүп, сизге дагы бир мындай ойлор келдиби? Мен дагы обон чыгарсам кандай болот депчи? Же андай обончулук жөнүндө сиз ойлонуп элексизби? Негизи обончулук жөнүндө ой мен Куренкеевде окуп жүргөн кезде эле келген. Ал кезде плектор чертесинде отуруп алгандан кошумча сабакка пианино кирет эле, пианинода отуруп ошо бир 2-3 обон жазып эме кылып көргөм да. Анан окшошот экен, бирок өзүм билбейм, бир кандайдыр бир ага деле бир касиет керек го дейм. Азыр баягы күчтүү обончулардын ырларын эле ырдап аткарып жүрөм. Бирок кандайдыр бир күнү бир келет болуш керек деп ойлойм да. Эң туура айтасыз. Анткени обон деген бул жөндөн жөн эле ар бир каалаган инсан чыгара бере турган нерсе эмес. Ошол себептен мен ушул суроону бердим сизге. Анткени азыр деген обончулар союзу түзүлүп атат. Анан ошол обончулар союзунда дагы көп залкар инсандар айтып келет. Обон деген бул жөндөн жөн эле көчөдө барат эле чыгара бере турган нерсе эмес. Кудай таалам берген бир дар болот депчи. Ансыңардай бул Кудай таалам берген бир инсанга менчиктейт экен, ыра көрөт экен, ошол адамга ушундай илхом берген да, анан кийин обон чыгат экен да. Анан кийин бул обон дагы жөндөн жөнө чыга бербейт экен. Обончулар менен байланыша келсек, обончулар деген күндүз өзгөчө күндүз чыгат деп айтпайт, мен ушунча күнчө түнү келет экен, жамгыр жаап жатканда келет экен, ушундай жалгыздап отурган мезгилде келет экен. Обон деген бул айттырбай келе турган нерсе экен да. Ырчылык деген биз китептен окуп туруп эле жаттап ырдасак болот турбайбы деп туруп жаттап алырдайбыз го. Обончулук деген бул өтө кылдаттык менен мамиле кыла турган нерсе экен. Анан ушул залкар келечектин залкар инсандары менен кызмат кылып атканыңызга абдан кубанып жатсаңыз керек, Ооба, аябай кубанычтамын. Ушу агаларымдын баягы сындыктан башкасынын баары жугушту дейт го. Мүмкүн жугуп кетер. Обончулук касиеттери. Обончулук касиеттери жугуп, ошо бири-бирибизге таланттарыбыз менен баягы элибизде кызмат кылып жүрөбүз. Рахмат. Буюрса. Сизге суроо бергим келип атат. Сиз ушу кыргыз элибиздин эрке баласы болуп кызмат кылып жүрөсүз. Анан күз башталганда эле той башталат кыргыз элибизде. Күнү түнү чарчап атсак дагы коңгуроо келсе сөзсүз түрдө чарчаганыбызга карабай кызмат кылалы деп. Анан ошо тойдо кызмат кылып жүрөсүз. Бир кызыктуу окуялардан айтып бериңизчи. Баягы ойго келбеген жерден суроо берип ийгенде эстей албайсың да, азыр аны эске келгенде эле айтып берейин. Былтыр эле болгон окуя, убакыт эле экөөбүз көлгө барып, Чолпон атадан ошо бир тойго кызмат кылып атабыз. Эшиктин алдына чоң, ошол шатёрдун алдына дасторкон жазып шерине берип аткан экен бир агаларыбыз. Анан баары отурушат, аккордеонду кармап, комузду булгармап экөөбүз ырдап атабыз жээгинде. Анан келгиле деп тойдун ээсин келинчеги жеңебиз болот да, жеңе. Ал улам бир нерселерден берип коет, анан жеп коебуз. Анан улам тигилер сүйлөйт, ырдап коебуз. Анан бир маалда эле биринчи бизге бирден чучук берди мындай. Жеп койгулады. Анан аны чучукту алып жеп эле экөөбүз салфетка менен чучук берди. Анан жеп эле минтип экөөбүз туруп калсак эле мындай столдун үстүндө тоголок болгон неме турган. Мен аны ойлогом, тиги курут экен деп. Анан ошол тоголок, эки тоголок ак немени экөөбүзгө берди. Деп мага берди, анан бирөөнү ак тилекке берип туруп, бирөөсүн оосума салып ийбеймби? Көрсө жанагы азыркы салфеткалар экен да. Ак тилек мени бүйтүп карап туруп, мен өзүм баягы салып ийгенен эл билбесин деп туруп калдым да. Кайсы балда бир эч ким көрө электи алып салайын десе. Ал ак тилек байкап калып, ак тилек менен кубанбай сиз салфетканы жеп сал. Биле экөөбүз тең эле баягыны алып туруп экөөбүз тең эле элдин көзүнчө эле жарылдык. Тигилер тиги мындай баягы отурган эмелер көбөйтө баралган жок. Жаныбыздагы 2-3 байкап эмне болду силерге деп ичибиз ооруп күлөбүз биз. Анан тиги жеңеге айтты, жаңыныкы жеңе сиз берген салфетканы курут экен деп жеп салдым деп алып чалкалысынан кетип. Ал салфетка сууга салганда жазылат, анан сиз оосузда жазылды, анан туруп калат да. Анан мен эптеп баягы эл көрө электе баягы нары бери карап атканда ала коеюн дегичекти болуп ак тилекин өтпөй. Кубанбай экен салфетканы жеп салды.
толук болуп турса. Мен курут деп ойлоп турмун чын эле. Буга бирөөсүн берип турган. Көрсө чучукту бергенде анан салфетке берип турду тиги жигит. Тоголок салфетке. Өтө заманбап жашоодо жашап жатканыбызды унутуп калабыз да кээ бирде. Ал ошол Баары бир салфетке деле келин- кыргызбыз да, көчмөн калкпыз. Салфетке экенин ким ойлоп тур, тоголок болуп, ак болуп турса эле курут экенин ойлойсуз. Биздики сразу эле тама койго келет да сразу. Абдан сонун кызыктуу окуялар көп экен. Албетте кыргыз элибизде кызыктуу окуялар көп болуп турсун, күлүп эле, жылмайып эле туралык ар дайым. Анда эмесе ак тилек сизден бир жагымды чыгарма сураналык, а? Кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Сиздерге арнап Мукан Рыскылбековго таандык издеп жүрөм аттуу чыгарма болсун. Кабыл алыңыздар. Чоң рахмат. Абдан сонун жүрөктөн чыкканыр жүрөккө жетет демекчи, жүрөккө жеткире атаңыз деген тилектебиз. Билинбей эле убакыт келип жетти. Бүгүнкү эфирден пайдаланып, жакынкы аралыкта эле маданияттын мыкты кызматкерин алган Ардебек агабызды куттуктай кетелик. Рахмат. Болуңуз, чыгармачылык ийгилик. Дагы бир өзүңүздүн көкүрөгүңүздөн чыккан сонун чыгармаларыңызды угуп жүрөбүз, бирок бүгүн жетишпей калдык. Убакыт ушкан уш экен. Алтындай убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздерге чоң рахмат. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Эми теле көрсөтүүбүздө Кудай буйрса группаңыздар менен келесиздер деген үмүттөбүз. Бар болуңуздар. Сиздерге дагы чыгармачылык ийгилик, жалпы жамаатыңыздар менен аман болуңуздар. Эл менен көпүрө кылып ушундай өнөрлүү таланттууларды көп чакырып туруңуздар. Бар болуңуздар. Чоң рахмат. Ардактуу теле көрүүчүлөр, 7 каналда чай үстүндө сырдаштуу программабыз аягына келип жетти. Ал эми биз болсо сиздер менен коштошпойбуз. Жөн гана бар болуңуздар демекчибиз.